бул кишинин жана келип эле сөз айтпады эле. Мен ушул 2021-22 жылды 200 миллиардка бюджетти көтөрөм деген. Андан кийин 400 миллиардка бюджетти көтөрөм деген. Бул жалган. Мисалы үчүн мен ушуга кыстырма айта кетейинчи. Bir окуяны келиштирип, бул биздин президенттин мындайча айтканда азыркы өкмөт башчыбыз алдап эле келген негизи да. Мисалы үчүн эгер бир хан болгон экен, анын апенди болгон экен. Ошо апенди хан үйүндө жанагыдай кризис болгонун негизинен бир айлатап ханга айтат да. Мен эшегим бар, ошо эшекти 25 жылдын ичинде сүйлөгөндү, көргөн нерсесин айтып келгенди үйрөтөм дейт, ханга барып сунуш кылат. Анан хан айтат, мунун эмне пайдасы бар? Тегеректеги душмандардан маалымат алып турабыз дейт. Анан балдар чакасын алып барганда, апенди деген илгерки апенди деселер, биз апендини жаман жагын билебиз, апендилер акылдуу кишилер болгон. Ошого жабышып иш кылганда, элге апенди деп сезилет, бирок акылман, көрөгөч, элдин көйгөйүн чечкен инсандар болгондар. Ал барат да бала чакасын алып барып ушул сунушту айтат, анан хан айтат, сура дейт да, сурачуң, эмне берейин дейт. Анан 25 жылга эшектин чөп жарын, бала чакам бүт камсыз болуш керек, мен үйрөтөм дейт. Анан хан ошого ишенип, Акылбек Жапаров президент Садыр Жапаровго барган окуясын мен ушундай түшүнөм да. Барып айтып туруп, анан 25 жылга толук үй бүлөсүн камсыз кылып апенди чыгат. Ошондо анан улуу баласы, акылман баласы сурайт да атасынан, апендиден, ата, бул сүйлөбөйт дешек, өмүрү сүйлөбөйт да дегенде, атасы апенди баласына кайрылып аткан кезде, уулум дейт, 25 жылда дейт, же эшек өлөт, же мен өлөм, же хан өлөт деген. Ошондой эле Акылбек Жапаровдун азыркы саясаты жана бюджетте 200 миллиард, 400 миллиардка жүрөм деген ушуну алып келип атат да. Эң биринчи мисалы үчүн азыр коомдогу бажы төлөмдөрүн көбөйтөм деген болгон жок. Мына таксисттерге лицензия алдырам деп атат, ошо карапайымды айтып атам да. Булар кайдан болуп чыкмак эле?